Москвадагы мекендештерге жарыя. Казакстанга кирди чыкты жасоо керек болсо, айдоочулук тажрыйбасы жогору Абдулазизге кайрылыңыз. Жолго чыгаар алдында кара тизмеде бар жогу экениңизди акысыз текшерип берет. Эң башкысы без пересетка, без посредниксиз. 7 орундуу Альфард унаанын Казакстанга алып барып келет. Күн сайын проспект Мирадан жолго чыгылат. Кенен маалымат алып, жолго камынуу үчүн Абдулазизге чалыңыз. 89 77 873 50 80. Тажикстандын агрессиясы. Баткенде жалпы 332 турак жайы колдонууга берилди. Бул туурасында президенттин маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Белгилүү болгондой, 2022 жылдын сентябрындагы куралдуу кагылыштын кесепетинен Баткен облусунда 422 үй жарактан чыккан. Анын 418 жаңыдан курулуп, 4 үй капиталдык ремонттон өтүүдө. Орунбековдун айтымында бүгүн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткен облусуна жасаган иш сапарынын алкагында жаңы бүткөн үйлөрдүн курулушу менен таанышты. Мындан тышкары ал жергиликтүү тургундардын чек ара жазгы талаа иштерине жана башка социалдык маселелерге байланыштуу суроолоруна жооп берген. Өзбекстан менен чек ара маселеси чечилди. Тажикстан менен дагы чечебиз. Маселе президенттин көзөмөлүндө. Президенттин тапшырмасы менен бузулган үйлөрдү калыбына келтирүү иштери аяктоодо. Мындан ары жалаң жакшылыктар болсун деген Жапаров. Беле кетсек, буга чейин толук салынып бүткөн турак жайларды кошкондо бүгүнкү күндө 332 үй колдонууга берилди. Калган 86 үйдүн толук курулушу мартта аяктайт. Эскерте кетсек, 2022 жылдын 14-17 сентябрь күндөрү Тажикстандын куралдуу кол салуусунун кесепетинен 63 кыргыз жараны каза болуп, 198 түрдүү жаракат алган. Ошондой эле турак жайлар, экономикалык жана социалдык объектилер, турмуш тиричиликти камсыз кылуучу объектилер талкаланып, зыянга учураган. Булак Супер Кежи. Айсулуу Тыныбекова былтыр жеңилген америкалык атаңдашын 10-0 эсебинде жеңди. Бүгүн 24 февралда Египеттин Александрия шаарында күрөш боюнча Ибрахим Маустафа эл аралык турниринин 3-күндүк бетештери өтүүдө. Турнирге 62 кг салмакта катышкан Айсулуу Тыныбекова чейрек финалга чейин жетип, анда америкалык Кайл Миракл аттуу балбан кыз менен кезгелди. Тыныбекова атаңдашына эч кандай мүмкүнчүлүк бербей 10-0 эсебинде мөөнөтүнөн мурда жеңди. Муну менен Айсулуу Тыныбекова жарым финалга чыкты. Былтыр АКШнын Кралвилл шаарында өткөн дүйнө кубогунда Айсулуу Тыныбекова дал ушул балбан кызга 9-3 эсебинде жеңилип калган. Булак Спутник Кежи. Каныбек Иманалиев билим берүү министринин милдетин аткаруучу болду. Билим берүү жана элим министринин милдетин аткаруучу болуп Каныбек Иманалиев тайындалды. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы маалымдады. Билдирмеге караганда тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Каныбек Иманалиевдин талапкерлиги билим берүү жана элим министринин кызматына дайындоо үчүн жогорку кеңешке макулдаш үчүн киргизилет. Беле кетсек, буга чейин аталган кызматты Уланбек Мамбетакунов аркалап келген. Булак Супер Кежи. Орусия КМШ өлкөлөрүн батыш менен диалогдуу этият болууга чакырды. Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Михаил Галузин Орусия КМШга кирген Борбор Азия өлкөлөрүн батыш өлкөлөрү менен диалогдуу этият болууга чакырды. Бул тууралуу ТАСС басылмасы жазды. Ушундай кырдаалда биз Борбор Азиядагы өнөктөштөрүбүздү батыш өлкөлөрү менен өз ара аракеттенүүнү корууда мүмкүн болушунча этият болууга чакырабыз деген ал. Буга чейин Галузин АКШнын өзүнүн аскерий инфраструктурасын КМШ мейкиндикте жайгаштыруу ниетин белгилеген. Булак Супер Кежи. Жол эрежесин бузгандарга айып пулдун өлчөмү көбөйдү. Кайсыл учурларга тиешелүү? Кыргызстанда жол эрежесин бузган айдоочуларга катаал жаза колдонула баштайт. Тиешелүү мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койгон. Документ өкмөттүк эркин тоо гезитине жарыяланды. Мыйзам 8 марттан тарта күчүнө кирет. Максаты авто кырсыктарды азайтуу, жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо, башкы башкармалыгы жаңы талаптар тууралуу айтып берди. Жол чырактын кызыл түсүнөн өтсө же тротуар менен жүрсө мурда 3000, эми 5500 сом. Уна башкарууга укугу жок жаран рулга отурса мурда 5500 сом болчу, эми 15000 сом. Белгиленген нормадагы ылдамдыктан 40-60 чакырым сааттан ашса мурда 5500, эми 7500 сом.
Белгиленген нормадагы ылдамдыктан 60 чакырым сааттан ашса мурда 7500, эми 15000 сом. Каршы тилкеге чыгып айдаса мурда 5500 сом, эми 15000 сом. Унаа бий баштыгы мурда 7500, азыр 15000 сом. Эреже кайталап бузулса 6 айга айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылат. Айдоочу унааны кырсык болгон жерге таштап кетсе, бирок анын аракетинде кылмыш курамы байкалбаса, айдоочулук күбөлүгүнөн 6 айга ажырайт. Мурда айыппул 10 000 сом болчу. Бир жыл ичинде 3 же андан көп жолу эрежесин бузса, кайрадан экзамен тапшырат. Мурда айдоочу 10 000 сомго чейин төлөнбөгөн айыппул менен жүрө берчү. Эми 3 000 сомдон ашса, унаа айып короого токтотулат. Жасалма номер менен унаа айдагандар үчүн айыппул 20 000 сом, кайталап мыйзам бузса 1 жылга айдоочулук күбөлүгү жарактан чыгарат. Булак Спутник KG. 8 марттан тарта мас айдоочулар камалып 3 жылга чейин унаа айдашына тыюу салынат. Үстүздөгү жылдын 8 мартынан тартып мас абалында рулга отурган айдоочулар 1 жылдан 3 жылга чейин унаа башкаруу укугунан ажыратылат. Бул туурасында жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Буга чейин укук бузуулар кодексин 193-беренеси менен ичимдик ичип алып унаа айдагандарга 17 500 сом өлчөмүндө айып салынып же коомдук жумуштарга тартылып келген. Аталган мыйзам долбоорун жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгы демилгелеп, парламент былтыр 29 декабрда кабыл алган. Документке президент Садыр Жапаров кол коюп, мыйзам 12 күндөн кийин күчүнө кирери жазылган. Жаңы эрежелер төмөнкүдөй. Мас абалында рулга отургандар айдоочулук күбөлүгүнөн 1 жылга ажыратылат. Айдоочулук күбөлүгү жок ичип алып, унаа айдагандарга буга чейин 15 000 сом айып салынса, мындан ары 3 суткага камалат. Мас айдоочу спирт ичимдигин ичкендигин аныктоочу текшерүүдөн баш тарткан учурда буга чейин 17 500 сом айып салынып келсе, мындан ары 3 суткага жана айдоочулук күбөлүгү жоктор 5 суткага камак алынат. Ошондой эле ичимдик ичкени аныкталган учурда 1 жылга унаа башкаруу укугунан ажыратылат. Айдоочу мас абалында жол кырсыгына кабылып, башка адамдардын ден соолугуна этиятсыздыктан залал келтирип, бирок аракетинде кылмыштын курамы жок болгон учурда айдоого укугу жок жаран 7 суткага камалат. Ал эми айдоочу 1 жылга унаа башкаруу укугунан ажыратылат. Буга чейин 20 000 сом айып салынган, же 5 суткага чейин камалган. Эгер айдоочу жаза мөөнөтү бүткөндөн кийин кайрадан мас абалында рулга отурса жана жол кырсыгына кабылган учурда автоунаасын убактылуу алып коюу менен 3 жылдык мөөнөткө унаа башкарууга тыюу салынат. Булак Спутник KG.